Саламатсыздарбы менин кадырлуу окуучуларым? Сабактарды жакшы өздөштүрүп жатасыңарбы? Урматтуу окуучулар, бүгүн силер менен кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Көңүл буруп, кулак салып, дептер китептерибизди ачып алабыз. Мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. Бири-бириңиздерге жылмайуу менен карайбыз. Силерге дагы жагымдуу маанай каалаш үчүн силерге төмөндөгү кызыктуу суроолорду менен кайраламын. Кана биринчи сүрөттү карагыла. Кимдики туура? 9 туурабы, 6 туурабы? Ойлонобуз. Бир жумуртка 10 минутада бышат. Анда 5 жумуртка канча убакытта бышат? Ойлонгула, кызыктуу суроолор. Эрте менен биз кайсы тамакты ичип жей албайбыз? Азаматсыңар, демек балдар, көңүлүңөр көтөрүлгөн болсо, дептерибизди ачабыз, бүгүнкү сананы жазабыз. Бүгүнкү темабыз көп маанилүү сөздөрдүн стилдик өзгөчөлүктөрү дейбиз. Максатыбыз окуучулар тема жөнүндө түшүнүк алышат, тема боюнча мисалдарды келтире алышат, мекенчилдикке үйрөнүшөт. Окуучулар, силерге суроо. Көп маанилүү сөздөр деп эмнеге айтылат? Өткөнкү темага кайрылабыз, Себеби силер өткөн сабакта өткөнбүз буну. Көп маанилүү сөздөргө мисал келтиребиз. Азаматсыңар жооп бергенде окуучуларыбыз. Бүгүнкү темабыз көп маанилүү сөздөрдүн стилдик өзгөчөлүктөрү деген боюнча түшүндүрүп кетейин. Көп маанилүү сөздөрдүн түпкү маанисин аталган сөз стилистикалык жактан орток маанилүү болот. Ошондуктан ал стилдин бардык түрлөрүндө колдонула берет. Ал эми ошол түпкү мааниден улам пайда болгон кийинки маанилери стилдик жактан чектелет. Көп маанилүү сөздөрдүн көбүндөгү ушул чектелүү алардын көркөм чыгармада, публицистикада, сүйлөшүү стилде, илимий стилде да белгилүү бир стилистиканын мааниси менен кошо пайдаланууга шарт түзөт. Мисал келтиребиз. Мисалы, агым. Агым деген сөздүн түпкү мааниси суунун агуу кыймылы. Агыны деген маанини туюндурат. Кийинки маанилери. Белгилүү бир тарапты карай агылган топтун кыймылы. Кандайдыр бир нерсени өөрчүү өнүгүү алга карай жүрүү кыймылы. Көркөм адабий же коомдук саясий багытты туюнтат. Демек, бул маанилердин ичинен биринчиси орток мааниге ээ. Ал эми калган үчөө маанинин стилдик жактан кепте чектелип пайдаланылат. Түшүнүктүү болду балдар? Демек ошол сыяктуу көнүгүүлөрдө иштейбиз. Китебибиздин 68 бетин ачабыз, 226 көнүгүүгө көз салабыз. Сүйлөмдөрдү окуп, кайсы сүйлөмдөгү күн деген сөз түпкү маани экендигин түшүндүргүлө дептир. Демек окуп чыгабыз. 15 күн режиссердун айтканын кылып, аябай убараландык. Батыма жергиликтүү байлардын кирин жууп, эптеп күн көрүп жүрүштү. Алыкул акын дайыма чыккан күн менен амандашып, эртең менен көл жээгине басар эле. Ойлонуп балдар, күн деген сөздүн түпкү мааниси кайсы сүйлөмдө экендигин табабыз. Демек, кийинки көнүгүүгө кулак салабыз. 227 көнүгүү. Эмне дептир карайбыз. Текстти окуп, мазмунун кыргызча айтып бергиле дептир. Мен азыр силерге белсире окуп чыгамын да, суроо беремин, жооп бересиңер. Улуу окумушту Курманжан Датканын чөбөрөсү. Улуу окумушту Муса Адышев, даңазалуу мамлекеттик жана коомдук ишмер. Кыргыз элинин чыныгы күйөрман уулу катары бүт элибизге белгилүү. Ал айтылуу Курманжан Датканын чөбөрөсү. Замандаштарынын айтуусуна караганда, Муса Адышев өз боюна көп кырдуу илим-билимдин уюткусун сиңирген. Кыргыздын маданиятын жана тарыхын беш колдой билген. Муса Адышевдин дээрине эле уюштургуч жөндөмү байкалган. Жаштарга насилдүү насаатчы да болчу. Илимдер академиясынын геология институтунда директор болуп турган кезинде
Анын жетекчилиги менен 24 доктордук, 100дөн ашык кандидаттык диссертациялар корголгон. Ал учур геология илиминин гүлдөгөн, өр таянган мезгили катары кыргыз тарыхында калган. Демек балдар, Муса Адишев ким болгон? Замандаштарынын айтышына караганда ал кандай адам болгон? Геология илиминин өнүгүшүнө кандай салым кошкон? Муса Адишев кимдин чөбөрөсү экен? Ушул суроолорго жооп жазасыңар. Ушул текст боюнча сөздүк иштейбиз, карагыла. Улуу окумуштуу, машхур олим, жетекчилиги менен рахбарлыгыда коомдук ишмер, жамаат арбабы, Күйөрман уулу, Жоңкияр огула. Демек, бүгүнкү өткөн темабыз силерге түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Түшүнбөңөр сурооңор болсо бересиңер, кийинки саатта дагы кошумча түшүндүрүп өтүп кетем. Урматтуу окуучулар, кана бул тема боюнча силер турмушта колдоно аласыңарбы? Мисалдарды келтирип, түшүнбөгөн суроолор болсо бергиле. Азаматсыңар. Тапшырма 228 көнүгүү. Тексттин акыркы абзасын өзбек тилине которгула. Азыр мен силерге окуп берген текстти экинчи абзасын силер өзбек тилине которуп, дептериңерге жазып, мага тапшырманы сүрөткө тартып жөнөтөсүңөр. Мен баалайм. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакта учурашканча.